Өзгөрүүнү өзүңдөн башта. Өзгөлөр жаман деген сөз айтпа. Баарынан мурун өзүңдү такта. Өзгөрткүң келсе өзгөнү эгер, өзгөрлүүнү өзүңдөн башта. Башкаларды соттоого шашпа. Соттоп алып күнөөгө батпа. Жүргүзгүң келсе сот ишин эгер, анда ал ишти өзүңдөн башта. Өзүңдү сакта, көзүңдү сакта. Сүйлөгөн ар бир сөзүңдү такта. Төңкөрүш эгер жасагың келсе, биринчи аны өзүңдөн башта. Бир адам мындай кеп айткан экен. Душманды таптык деп айткан экен. Ал душман ким деп изилдеп жүрсөк, өзүбүз экен деп айткан экен. Башкалардын күнөөсүн микроскоп менен көрөбүз. Өзүбүзгө туугандар качан көңүл бөлөбүз. Башкалардын кемчилдигин күнү түнү ойлойбуз. Айткылачы өзүбүздү, анда качан оңдойбуз. Келиңиздер, бир туугандар, өзгөрүүнү самайбыз. Өзгөрүүдө өзгөнү эмес, өзүбүздү карайбыз. Ыйса Теңир акыл насаат көп айткан. Башкаларды айыптаба деп айткан. Өзүң көрбөй башкаларды соттогондо, ашкерелеп эки жүздүү деп айткан. Өзүбүздө дөңгөч турса, кыпындарды көрөбүз. Башкаларды айыптоодо падышабыз, төрөбүз. Таштабасак бул ириңдүү күнөөнү, соттоо менен күн өтөт да, соттоп жүрүп өлөбүз. Келгиле эми Хабакукка барабыз. Өзүбүзгө жакшы сабак алабыз. Кудай кантип иштешти эле ал менен, айтып берем, көңүл коюп караңыз. Кудай эли мыйзамдан четтеп кеткен. Кудайсыздык жашоону беттеп кеткен. Зордук менен зомбулук болуп жаткан. Кыянат иш өлкөдө толуп жаткан. Хабакук мунун баарын көрүп турган. Кудайга зар какшап төгүп турган. Эмнеге бул иштерди токтотпойт деп көңүлү күндөн күнгө чөгүп турган. Акыр барар жерге барып калган. Кудайга сыйынгандан алып калган. Кудайды урматтоону унутуп калган. Сыйынууда Кудайды урушуп калган. Сыйынгыч болгон менен талыкпаган. Сыйынууда Кудайды айыптаган. Текебер жүрөгүн ачып берип, Кудай анын күнөөсүн аныктаган. Исрайылды каздимдер басып келген. Нечендеген ашууларды ашып келген. Өз элин Кудай катуу жазаларын Хабакукка көрүнүштө ачып берген. Бул жоопко ал ыраазы болгон эмес. Кудай жообу купулуна толгон эмес. Эмне үчүн сен деп кайрадан суроо берип, Хабакуктун жүрөгү оңгон эмес. Кудай Теңир сүйлөшүүдөн талбаган. Хабакукка жооп берген кайрадан. Күнөөкөрдү сүйүү менен жолго салган. Мен сүйүүнүн Кудайына таң калам. Көрүнүштү таш лоокторго жаз деп айткан. Анткени ал сөзсүз түрдө аткарылат. Адил адам ишенет, тирүү болот. Текебердин үмүтү майтарылат. Текеберлер ачыган шарапка окшоп кайнап турат. Эч убакта тынчтана албайт. Жүрөктөрү таш болуп калгандыктан моюн сунуп Кудай менен шыктана албайт. Текеберлик күнөөнүн алды деген. Өз Кудайын көз килбей чанды деген. Ошондуктан Кудай Теңир текеберге кайгы жана да кайгы деген. Өз ордумдан бүт баарын көрүп турам. Кыбыр эткен жанды да билип турам. Текеберлер өктөмдөнүп сүйлөбөсүн. Менин алдымда бүт жер жүзү үндөбөсүн. Дегенде Хабакук коркуп кеткен. Жан дүйнөсү суу сымал толкуп кеткен. Теңирим, мен сени даңктайм деген. Наалынган сөздөрдү айтпайм деген. Ачкачылык кучагын жайса дагы, анжыр жүзүм гүлдөбөй калса дагы, сени даңктап алдыңда тура аламын. Жалгыз гана сени менен кубанамын. Кабыл алган өзүнө эң чоң бүтүм. Мындан нары Кудай гана менин күчүм. Көрдүңөрбү Хабакукту? Жан дүйнөсүн тактады. Башкаларды айыптоону таштады. Күнөө менин жүрөгүмдө турбайбы деп өзгөрүүнү дал өзүнөн баштады. Өзгөрүлгөн жүрөк менен жаратканды даңктады. Байкасаңар андан кийин наалынганды таштады. Ал анткени аткарылды Кудайымдын шарттары. Айткылачы, күнөө деген кимде эле? Күнөө бул Хабакуктун өзүндө эле. Кудайга наалынган сөзүндө эле. Башкаларды эч аеосуз айыптап, өзүнүн күнөөлөрүн көрбөй калган. Өзүнө көңүлдү бөлбөй калган. Өзүн өзү ыйыкмын деп эсептеп, күнөө үчүн толугу менен өлбөй калган. Бирок Кудай жасаганда төңкөрүштү. Көрдүңөрбү андагы өзгөрүштү? Башкаларды өзгөртөм деген оюңду ташта. Бир тууганым, өзгөрүүнү өзүңдөн башта.